Өзгөндө 17 жаштагы кыз атасы тарабынан зордукталганын айтып милицияга кайрылды. Ош облусунун Өзгөн районунун Кош-Коргон айылында 17 жаштагы тургун атасы тарабынан зордукталганын билдирди. Бирок атасы айыпты четке кагууда. Милиция окуя боюнча сотко чейинки өндүрүштү баштаган. Окуя үстүбүздөгү жылдын 19 апрелинде орун алган. Милицияга ошол күнү болжол менен 22:00 чамасында кыздын таежеси арыз жазган. Ал эми кыздын апасы Орусияга эмгек миграцияга кеткен. Милициянын маалыматына ылайык, жабырлануучу кыз Өзгөн райондук аралык социалдык эмгек өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башкы адисинин жана анын мыйзамдуу өкүлүнүн катышуусунда суракка алынган. Өспүрүм өз көрсөтмөсүндө анын эркине каршылык көрсөткөнүнө карабастан атасы менен жыныстык катнашта болгондугун айткан. Бирок атасы бул айыпты четке каккан. Ал эми дайындалган соттук медициналык экспертиза жабырлануучу кыздык белгиси бузулбаганын көрсөткөн. Бирок биологиялык экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Биологиялык экспертизанын жыйынтыгы менен кандай аракет болгону такталат. Ар тараптуу иликтөө максатында жабырлануучуга жана арыз ээсине карата соттук медициналык экспертиза дайындалды деп билдирет Ош облустук ички иштер башкармалыгы. Бишкек шаарынын тургуну өз энесин үйүнөн кууп чыккан. Бул тууралуу жабырлануучу аялдын уулу Улан Айнидинов Кактус медиа редакциясына билдирди. Анын айтымында өзүнүн эжеси каарыган энесин үйүнөн кууп чыгып жатат. Айнидиновдун айтымында 2013-жылы анын энеси 1955-жылы туулган Жамалкан Эгембаева 3 бөлмөлүү батирин сатып Кара-Жыгаштан үй сатып алган. Андан кийин Жамалкан сатып алуу келишиминин негизинде бул үйдү кызы Аселге кайрадан каттоодон өткөрүп берген. 2019-жылы апасы өткөрүп берген үйдү Асел уулу Мирлан Талант уулуна берген. Бирок ал бул үйдө жашаган апасына да инисине да кабар берген эмес. Жамалкан Эгембаева небереси үйдөн чыгарылсын деп сотко бергенде гана кайрадан каттоодон өткөргөнүн билдирген. Биздин энебиз жалгыз өзү 3 баласын тарбиялап өстүрдү. Атам эрте каза болду. Ар бирибиздин 2ден жогорку билимибиз бар. Энебиз кызы кылган мындай мамилеге татыктуу эмес деп белгилейт Улан Айнидинов. Мүйүзүн кесип салышкан. Чек арадан ээликтерди алып өтмөкчү болгондор кармалды. Баткендеги Айдаркен чек ара отрядынын чек арачылары сейрек кездешкен жаныбарларды алып өтүүгө аракет кылган адамдарды кармады. Бул тууралуу УКМКнын билдиришти. Кадамжай районуна караштуу Жаңы Жер айылында чек арачылар 49 жаштагы ТН аттуу жаранды Toyota үлгүсүндөгү унаасынан байкашкан. Териштирүү учурунда унаанын ичинде 1 жаштан 4 жашка чейинки мүйүзү кесилген 5 ээлик табылды. Окуянын чоо жайын аныктоо үчүн айдоочу менен өзбекстандык жүргүнчү кармалды. Сурак учурунда алар ээликтерди Өзбекстанга алып өтүүгө аракет кылышканын билдиришкен. Айдоочунун жаныбарларга документи болгон эмес. 5 ээликтин баасы такталып жатат дешти УКМКдан. Тийиштүү документтер толукталгандан кийин жаныбарлар компетенттүү органдарга өткөрүлүп берилет. Баткенде жасалма ичимдик саткандар аныкталды. Мамлекеттик салык кызматы Баткенде 2,5 миллион сом деп бааланган жасалма 15,5 миңдей бөтөлкө алкоголь ичимдиктерин таап тартып алды. Маалыматка караганда арак шараптар 7 дүкөндө сатылып жүргөн. Бул факты ишкердик субъектилерге ылайык териштирилип жатат. Кыргызстанда соңку жылда алкоголдук продукция өндүрүү 2 эсеге кыскарган. Расмий маалыматка ылайык 2020-жылы Кыргызстанда 2,959,000 декалитр алкоголдук ичимдик өндүрүштөн чыккан. Бишкекте маршрутка айдоочулары иш таштайбы? Ассоциациянын жообу. Бишкекте маршрутка айдоочулардын иш таштоого ниети жок. Бул тууралуу Спутник редакциясынын кабарчысына Алиас Бус жүргүнчү ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Григорий Николадин билдирди. Буга чейин интернетте айдоочулар 3-май күнү ишке чыкпай жол киреени көтөрүүнү талап кылышат деген маалымат тараган эле. Николайдын айтымында ага дагы мындай кептер жеткен. Бирок төрага бул ортодогу чагымдардын кылганы деп эсептейт. Биз иш таштоону пландаган жокпуз. Бул теманын тегерегинде ким мынчалык чуу көтөрүп жатканын билбейм. Бардыгы
дагы мыйзам чегинде болушу керек, башка жолу жок. Бизде мэриянын токтому бар. Комиссия трафиктерди көрсөтүү боюнча долбоорду даярдаган. Бишкек шаардык кеңешинин жаңы чакырылышы ишке киришери менен сессияда бул маселе каралат деп ишенем. Айрым айдоочулар шаар жетекчилери тарифти көтөрүп беребиз деп коюп, убадасында турган жок деп, башкаларды иш таштоого үгүттөп жатышат деп уктум. Тиешелүү кызматтар аларды издеп тапсын. Бирок биз дагы фирмадагы ишти токтоткусу келген жок. Мындай жол менен көйгөй чечилбейт, деди ал. Спутник В менен эмдөө башталып, биринчи болуп Мамбет Мамакеев алды. Кече 22 апрель күнү Кыргызстанга Россиялык Спутник В вакцинасынын 20 000 дозасы жеткирилди. Анын 15 000 дозасын өлкө сатып алса, 5 000 гум жардам катары берилди. Кыргызстанда Россиялык Спутник В вакцинасы менен эмдөө башталып, алгачкылардан болуп аны белгилүү хирург Мамбет Мамакеев алды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Дарыгер Мамбет Мамакеев Спутник В вакцинасын алгачкылардан болуп алды. Препараттын бул партиясы 65 жаштан жогоруларга жана өнөкөт оорусу бар жарандарга сайылат. Ал эми биринчи этапка кирген топ мурдагыдай эле Кытайдын Sinopharm вакцинасын алуусун улантышат деп айтылат билдирүүдө. Таласта жеңиш күнүнө арналган ат оюндар өтөт. Май айында Таласта жана Ошто ат оюндар өтөт. Бул тууралуу Мамагенттин басма сөз кызматына таянып, Барометр билдирет. Таласта 4-9 май күндөрү Райкан Алканов атындагы ат майданында жеңиш күнүнө карата Сүймөнкул Чокморовдун жана Үсөн Кудайбергеновдун элесине арналган ат оюндар өтөт. Атап айтсак, Көкбөрү, Эреңиш жана Салбурун боюнча мелдештер болот. Мындан тышкары ат оюндарынын алкагында Ош шаарынын Төлөйкөн ат майданында ат чабыштын түрлөрү уюштурулат. Уюштуруучулар спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы Кыргызстандын Көкбөрү, Аргымак, Салбурун, Эреңиш федерациялары деп айтылат маалыматта.